Демек биз айттык, урматтуу мусулман бир туугандар, дуанын өзү бул ибадат деп айттык. Дуа кылып атканда мусулман адам Раббисине ибадат кылып сыйынып аткан болот. Себеби буга чейин дагы айттык, мынакей Абу Дауд рахимахулла жана имаму Термизи рахимахуллалар риваят кылган хадисте, бул хадис Нуъман ибн Башир радияллаху анхудан келген хадис, Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Ад-дуау хувал ибада" деп атат. Дуа бул ибадат деп айтып атат. Көрдүңүзбү? Дуанын өзүн Наби саллаллаху алейхи ва саллям ибадат деп айтып атат. Жана Куранда дагы келген. Ошондуктан биз айттык, урматтуу мусулман бир туугандар, мусулман адам дуа кылып атканда дагы ихлас менен дуа кылуу керек. Башкача айтканда, дуасын Аллахтын өзүнө гана арноо керек. Башка бирөөлөрдөн эмес. Аллахты таштап, башка бир жаратылган нерселерден эмес. Ал ким болбосун жаратылган нерсе. Керек болсо пайгамбарлар болсун. Аларга дуа кылууга алар татыктуу эмес. Себеби дуа бул ибадат. Биз Аллахтын өзүнөн гана суранып тиленишибиз керек. Биз жогоруда аяттарды окудук. Аллах айтып атат: "Мага дуа кылгыла" деп атат. Менден сурагыла деп атат. Себеби дуаны кабыл кылуу бул бир гана Аллах субханаху ва тааляга гана таандык болгон нерсе. Аллах өзү гана дуаны кабыл кыла алат. Пенденин сураган нерселерин Аллахтын өзү гана берет. Ошондуктан биз дуанын кандай түрлөрү же болбосо эмне нерсени сурабайлы, бир гана Аллах субханаху ва таалянын өзүнөн гана суранып, анын өзүнө гана дуа кылышыбыз керек. Биз Аллахтан башкадан кандайдыр бир нерсени сурай турган болсок, бул урматтуу мусулман бир туугандар, биз ал затка шек келтирген болобуз. Ал затка ширк кылып койгон болобуз. Ошондуктан дагы айтабыз, дуанын бул өзү ибадат. Биздин дуабыз кабыл болбосо дагы. Ошондуктан биз Аллахтын өзүнө гана эмне кылышыбыз керек? Дуа кылышыбыз керек. Анын өзүнөн гана тиленишибиз керек. Арбактардан эмес, бир мазардагы адамдардан эмес, же болбосо мейли олия болсун, айттык го, пайгамбар болсо дагы дуа кылганга татыксыз. Себеби биз пайгамбарларга ээрчийбиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга ээрчийбиз. Биз ага сыйынбайбыз. Аллах субханаху ва тааля баарыбызга жардам берген болсун.